Ассаламу алейкум баарыңыздарга, Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн Рамазан айынын биринчи күнү орозого ифтарга карата менюларды даярдап жатам. Бир аз бүгүн кеч калдым, ошондуктан кечирим сурайм. Жана өзгөчө болсун деп бир хадис кошууну чечтим. Хадисти айтып берсем: орозо кармаган адамды тойгузган адам орозо туткан адам менен барабар. Бирок ошол эле учурда орозо кармаган адамдын дагы сообу азайып калбайт экен. Демек, биз тамак кылып берип аткан айымдар дагы орозо кармаган адамдын эле сообун алат экенбиз. Бүгүн орозонун биринчи күнүнө аш кылып алууну чечтим. Биздин өзгөчө конокторго, ушундай меймандарды тосуп алчу Рамазан айындагы ушундай конок катары аш менен тосуп алууну чечтим. Ал үчүн мен 1 килограмм күрүчтү демдейм. Май болсо казанга 1 килограммга 2,5 чөмүч, кадимки тамак куйган чөмүчтө 2,5 чөмүч куйдум. Май кызыган соң 3 баш пиязды туурап жакшылап кууруп алабыз. Этти өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жараша иштетесиздер. Сабиз болсо 1 килограмм ашка 1 килограмм сабиз кетет орто эсеп менен. Бирок бардыгы өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жараша. Бардык азыктарды жакшылап кууруп алабыз. Жакшылап кууруп алган соң татымына жараша туз салып 3,5 литрдей суу куябыз. Суу куюшуңуздардын өлчөмү бул кайнатууңуздарга көз каранды. Эгер көбүрөөк кайнатам десеңиздер, бир аз көп суу койсоңуздар болот. Мен 3,5 литр суу куюп, жарым саатчадай кайнатып алдым. Ичиндеги эттери жакшы бышып чыгышы үчүн орто отто. Шашылганымдан бардыгын кеңири тартканга үлгүрбөй калдым. Ошондой болсо дагы сөз менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Суусун куюп койгон соң биз күрүчтү жыйтып алышыбыз керек болот. Менде ушундай кол күрүч деп коебуз бизде, өзгөнүн күрүчү. 1 килограмм күрүчтү табакка салып, ичинде таштары жокпу жакшылап карап алабыз. Андан кийин жылуу суу куюп кое турабыз. Жогоруда айткандай, көп жерин тартканга үлгүрбөй калдым. Суу кайнап чыккан соң күрүчтү тазалап жууп алып, жарым саат кайнатканым соң мына ушундай күрүчтү салдым. Андан кийин күрүчтөн бир эли суу өйдө болуш керек. Өйдө болгондо отту каттуу жагып, күрүчтү ушинтип бардык жерин тегиз болгончо кайнатып аласыздар, суу тартылганча. Суу тартылганда күрүчтөр бир аз бышпаган болот. Мына ошондой абалга келгенде гана демдейбиз. Эми чогултуп туруп табакты жаап демдеп коебуз. Бир аз шашылып жакшы тарта албай калдым. Эгер дагы орозодон кийин убакыт болсо, кеңири өзгөн ашынын рецептин киргизем. Жарым саат отту алып туруп демдеп алган соң мына ушундай сонун аш болот. Астындагы отту алып коюшуңуздар керек. Экинчи тамакка мен болсо песочные самсы жасап алдым. Песочные самсы аябай тез, бат даярдалат. Ал мен жасаган азыктан болжол менен
18-20 чакты кичинекей самсы чыкты. Ал үчүн мен 1,5 стакан унду элеп алдым жана 100 грамм маргаринди колдун жардамында ушинтип майдалап аралаштырып чыктым. Татымына жараша андан кийин туз, жарым аш кашыктай разрыхлитель кошуп аралаштырып алдым. Бир жумуртканы чагып, камырды ыйлеп баштайбыз. Бир аз камыр ийленбей калса, 100 мл суу куябыз. Эгер шартыңыздар болсо, сметана же болбосо сүт куйганыңыздар аябай жакшы. Эгер жок болгон болсо, суу менен дагы камырды жуурса болот. 100 мл ушул өлчөмдө 100 мл суу кетет. Мына ушундай орточо тыгыздыктагы камыр пайда болот. Эми камырды алып, жарым саатка же 15 мүнөткө холодильникке сала турсак болот. Чыгына өзүңүздөр каалаган чыкты иштетсеңиздер болот. Мен ушундай пияз, картошка, эттен жасап алдым. Татымалдардан болсо туз, кориандр же кашнич, розмарин кургатылган жана зире коштум. 150 мл өсүмдүк майын жана 100 мл суу кошуп, жакшылап чыкты аралаштырып алдым. Муздаткычтан камырларды алып, жаңгактай, кичинекей кылсаңыздар жаңгактай, эгер чоңураак жасайм десеңиздер жумурткадай кылып, шариктерди тоголокчо кылып тизип алабыз. Тоголок формага келтирип алабыз. Андан кийин ар бирин жайып баштайбыз. Жайган учурда четтерин жукарак кылып жайсаңыздар аябай жакшы болот. Жайып алган соң чыкты ичине салып, зубочистка аркылуу, тиш таякчасы аркылуу кооздоп алабыз. Мына ушундай эки четин бириктиребиз дагы. Таякчага кадимки ийнеге жип өткөзүп, кийим тиккендей ушинтип өткөрүп жасап алабыз. Менден көрүп турганыңыздардай 18 дана кичинекей самсылар чыкты. Эми жумуртканын сарысы менен сүртүп, эгер кааласаңыздар кунжут же сейдана сеип туруп, кызытылган духовкага 200 градуска үстү кызарып бышканча коебуз.
Ал эми салатка өзүңүздөр бүгүн аш кылганга жараша жашыл салат жасап алсаңыздар болот. Бирок мен бүгүн мына ушундай редиска менен бадыраңдан айран менен сметана кошуп, сметана менен майонез кошуп туруп жасап алдым. Ал үчүн бадырыңды жана редисканы чарчы эмес, соломка, саман абалында туурап алдым. Жыттуу болушу үчүн кашнич чөбүн, мына ушундай кинза кошуп алдым. Татымына жараша туз, 1 кашыкта сметана, 1 кашыкта майонез кошуп аралаштырып алдым. Эгер майонез менен сметана аздык кылган болсо, дагы кошсоңуздар болот. Эгер майонезди кошкуңуздар келбесе, жалаң гана сметанадан кылсаңыз аябай даамдуу болот. Аралаштырып алабыз, салатыбыз даяр. Бүгүнкү менюга даярдалган тамактарыбыздын баары даяр. Бул мен тарткан биринчи менюларымдан. Эгер кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, комментарийге жазыңыздар. Аябай шашып сүйлөдүм. Эгер кай жеринде бир жеринде ката кетирген болсом, катуу сындабай көңүлгө албайсыздар деген ойдомун. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Туткан орозуңуздар кабыл болсун. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар.